Бүгүнкү күндө Борбор калаанын тургундарын жана конокторун 2800 коомдук транспорт тейлейт. Бирок бул шаардын керектөөсүн жабууга жетпейт. Ошол себептен Бишкек мэриясы дагы 1000 даана газ менен жүрүүчү автобусту сатып алууну көздөдү. 500 даана өлчөмүндөгү биринчи партиясы июнь айында келет. Азыркы малда 1000 автобус боюнча алынып келген жатат. Бул 23-24 жылдан ичинде алып келинет. Азыркы документтер даярдалып атат. Буйруса ушул жылы планируется 500-га жакын автобус келип калышы мүмкүн. Ушу август айында уже 124 автобус келет. Европейский банк аркылуу каралган ошол 124 автобус. Андан кийин уже поэтапна да бөлүнүп келет. 500 автобус келсе, биздин центр боюнча жүргөн автобустардын бир 40-50% жабылат. Жаңы автобустарды сатып алуу менен транспорт тартыштыгы дээрлик азаят. Учурда мэрия маршруттук таксилерди линиядан чыгарып, анын ордуна жаңы автобустарды ишке киргизүүнү пландоодо. Маршруткалардын айдоочулары жумушсуз калбайт. Алар шаар четиндеги конуштарга атташат. Ошол Бишкек шаарыбызга 120 автобус келгенде толугу менен 3 микроавтобустук каттамды жаптык. Ал микроавтобустар жумушу жок калтырбоо үчүн Бишкек шаарынын борбордук бөлүгүнөн тышкары жакка чыгарылды. Жибек жолунан ылдый күн батыш тарабындагы биздин жаңы конуштарды жана эски көчөлөрүбүз бар, ошол жактарды микроавтобустар менен тейлөө максатында ошол жакка чыгардык. Анан жакынкы аралыкта жаңы келе турган коомдук транспорттарды шаардын борбордук бөлүктөрүнө кыймыл чиймелерин даярдап беребиз. Микроавтобустарды чет жакаларга акырындап этап менен чыгарабыз. Мындан тышкары муниципалитет 120 электробус сатып алат. Учурда тендердик процесс жүрүүдө. Бул үчүн шаарда электроавтобустар үчүн зарядтоо инфраструктурасы да түзүлөт. Жаңы транспорттор Евразия экономикалык биримдигинин талаптарына жооп берип, коопсуздук сертификатына ээ. Экологдор мындай техниканын сатып алынышы менен шаардын экологиясы бир топ жакшырарын айтышат. Негизи ушул расмий биздин органдардын деле айтымына караганда ушул абага чачыраган улуу заттардын 60% көбүнесе ушул автоунаалардан болот баягы. Ушул конушта от жагабыз, көмүрдөн болгон улуу заттар бул эми 5 ай эле турабы. Ал эми автоунаалар жыл бою жүрөт баягы. Күнү түнү. Булардын асманга чачыраткан баягы улуу заттардын баягы долясы аябай эле чоң. Буга катар жол тыгындарын азайтууга да көңүл бурулат. Бул үчүн Борбор калаада транспорттук жол түйүндөр түзүлөт. Быйыл общественный транспорт маселесин толугу менен чечебиз деп турабыз, буюрса. Анан жана чоң проекттер, андан тышкары 4 транспортный развязка болот. Анан мына шаардын тазалыгына да быйыл өзгөчө көңүл бурабыз. Мусороперерабатывающий заводду курабыз, баштайбыз. Мына бишкектиктер муну бардыгы күтүп жүргөн. 30 жылдан бери курулбаган чектер менен дорожный картага кол койдук. Жана заводдун тегерегинде ошол контейнерлерде жаңыртып башкача контейнер коюлат. Эгер мусор толо турган болсо, ошол жерге сигнал свети күйөт. Анан ошол менен келип тазалап кетишет. Шаардын инфраструктурасын жакшыртуу жана көрктөндүрүү максатында февраль айында эле мамлекеттик бюджеттин эсебинен газ менен жүргөн 120 автобус сатып алынган. Ал эми коммуналдык ишканалар үчүн 13 даана атайын техника жакында келген. Бир ай мурун президент Садыр Жапаров Борбор калаанын сырткы көрүнүшүн жакшыртуу максатында ушул жылдын биринчи кварталынын аягына чейин дагы 64 техника алынарын билдирген. Акмөр Нурдинова, Чыңгыз Токторбек уулу, ЛТР Бишкек.